Казакстандык окуучу кыз социалдык тармактарда желимден жасалган айкелдер аркылуу популярдуу болду. Геральт Вакстын уникалдуу өнөрү жарыяланган жеке баракчасында учурда 50 миңге жакын окурман жазылган. Социалдык тармактарда уулунун өнөрүн жайылтып жүргөн Елизавета Вакс чыгармаларына суктанган Казакстан менен Орусиянын жарандарынан көп буйрутмалар түшүп жатканын айтат. Чуть больше, чем полгода назад. Жарым жыл мурун биз Геральттын ишин социалдык тармактарда үзгүлтүккө учуратпай чагылдыра баштадык. Окурмандардын саны артып келүүдө, рилстардын кароосу кескин көбөйүп, биздин баракчага жазылгандардын саны көбөйдү. Негизинен Орусиянын жана Казакстандын жарандары. Алар чыгармачылыгына суктанып, көптөгөн тилдерде комментарий калтырышууда. Геральт Вакс туура 10 жылдан бери, башкача айтканда 3 жашынан баштап пластилинге кызыгат. Жаш кезинен эле сүйүктүү жомоктордун каармандары жана анимациялык фильмдердин каармандарын дал өзүндөй кылып жасайт. Кээ бирлерин өз алдынча өзгөртүп, фантазиясында желмогуздарды кураштырат. Оригиналдуу чыгармалары үчүн окуяларды ойлоп табат. Борбор калаалык чебер акыркы учурда улуу тала уламыштарын жандандырууга басым жасаган. В национальном колорите не так давно слепила Бая. Улуттук стилде жакында Абайдын образын, ошондой эле космонавтика күнүнө карата казакстандык космонавттын образын жараттым. Азыр мен байтерек эстелигин жасагым келет. Бул эмгекте уникалдуу архитектуралык комплекстин негизинде самрук кушу конгон өмүр дарагы тууралуу байыркы уламышты толук жаңырткым келет. Эмгегимди дал өзүндөй жасап чыгаруу үчүн анын тарыхын тереңирээк изилдешим керек. Как вся легенду реализовать. Нам надо поподробнее поизучать, чтобы это слепить достоверно. Ошондой эле жаш чебер гипстен да айкел жасоо өнөрүн өздөштүргөн. Келечекте бул иш менен кесипкөй деңгээлде алектенгиси келет. Өткөн жылы Казак улуттук искусство университетинин көркөм сүрөт мектебине тапшырган. Жакын арада социалдык тармактарда башкаларга бул багытта үйрөнгөндөрүн жеткирүү үчүн онлайн окуу курстарын уюштурууну көздөп жатат.